Достор, биз азыр Төө Ашуудабыз. Буюрса Алабукага сапар алдык. Бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында Ак Коргон айыл өкмөтүндө буюрса эртең сонун иш-чара болот. Китепкөй. Кандай жакшы. Иштерибиз таң эрте башталды. Азыр Токтосун Жоробаев атындагы мектепке бартабыз. Окуучулар менен жолугуп, мугалимдер менен жолугуп иш-чара өткөрөлү депчи. Андан кийин эл менен жолугуп китепкананын ачылышы болот. Бишкектен бир машина болуп китеп жүктөп алып келдик. Буюрса, жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай, жоёлу. Kitep ömürdün ıraqı jana karаңgı jolunda adamga nur tартуулаган шамчырақ. Kitep сүйүүгө тартуу максатында жаш муундардын өкүлдөрүнүн демилгеси менен башталган саамалык мына бүгүн биздин айылга да жетип келип отурат. Ушул жөрөлгөнүн артынан көптөгөн айылдарда китепканалар ачылып, көптөгөн китепканаларыбыз кызыктуу китептер менен толукталып, келечек ээлери болгон kitep окурмандарыбыздын жүзүнө жылмаюу келип, маанайлары көтөрүңкү Ошол бастырып келген о адам. Бир адамдан бир китеп долбооруң ишкең ашыптыр. Ошончо журттун ичинен Кудайым бизге жазыптыр. Куттуу болсун элиме, ошол ак жол той болуп келген ой кадам. Ойго түшкө кирбеген ой тилектер ишке ашты. Окумуштуу кишилер мектебиме баш бакты. Себепчи болгон уулубуз ошол баатырга рахмат айтам. Окусаң китепти көзүң жетет ар ишке. Сөз байлыгың көбөйүп көсөм болор ар иште. Пайгамбарым калтырган ошол илимдин ал деп хадисте. Окугула жаш балдар калтырбай үйдө китепти. Алмашкыла соткага дарый окуу китепти.
ошол чыгарма болсун ой жазганың, телефон болбой алганың, ошол аңгеме болсун ой жазганың. Саламатсыздарбы, эжекелер, кандайсыздар окуучулар, жаш апалар, ден соолук жакшыбы? Ушундай күндү канча күттүк. Ушинтип маскасы жок жүзмө-жүз отура турган күндү канча күттүк. Ушул күндү дагы, ушул күндү жолугушууну дагы ушу Побег айылына мүмкүнчүлүк берген, ошого буйруп койгон жаратканга чексиз шүгүр айтышыбыз керек. Шүгүр, шүгүр, шүгүр. Мына быйылкы жылы сапарлар болуп атат, бирок эң алгачкы сапарыбыз буга чейин болду да пандемияда токтоп калды бир канча иштерибиз. Андан кийин бул долбоорду да баштап иштеп аткан агаларыбыз бар эле. Андай мага өткөрүп берди. Эң алгачкы сапарыбыз, эң алгачкы ишибиздин башы ушул айтылуу алыскы Алабукадан башталып атат. Буюрса дагы мындан кийин да ишибиз алыс кетет деген ойдобуз. Анан биз бир нерсени билип коюшубуз керек да. Дайыма аныктай турган нерселер бар экен да. Мен өзүмдүн районума кандай күйсөм, өзүмдүн айылыма кандай күйсөм, өзүмдүн үй бүлөмө, өзүмдүн ини карындаштарыма, өзүмдүн айылымдагы мектепке кандай күйсөм, Алабукадагы окуучулар үчүн дагы, Алабукадагы бир айыл үчүн дагы ошондой эле күйөм. Биз бул нерсени жайылтышыбыз керек. Себеп дегенде, ушул нерсе болгондо гана өнүгүү болот. Ушул нерсе болгондо гана өнүгүү болот. Ошондо гана ынтымактын символу чыгат. Ошондо гана жер-жерибизге болгон сүйүү пайда болот. Бул айткым келип атат. Бизде да Алабуканын өзүнүн мыкты уулдары бар. Мыкты волонтерлор бар. Алар дагы иштешет. Бирок аларды биз башка Ысык көлгө, Нарынга, Таласка кошуп барабыз, чогуу барабыз. Анткени бул нерсе менен ички туризмди өнүктүрөбүз. Биз ушул бир нерсени айтып кетким келип атат да. Бул Кыргызстан кичинекей эле мамлекетпиз да, кичинекей эле мамлекетпиз. Бат эле чимирилип Кыргызстанга иш жасап кое турганбыз. Каалоо болсо бат эле кар күйөт да. Каалоо гана керек болуп турат азыр. Иш кылам десекчи, толтура иш бар. Анан мен бир сиздерге китептин жанына туруп айткым келип атат. Жаштарды улумун китеп окубайсыңар деп үгүнөлү. Ооба, чын, биз окубайбыз. Кантип китепканага барсаң, эски болсо, эң суук жерде китепканалар турса, киретип койгон түркүк менен китепканалар турса, анан эң аз айлык менен китепканачы иштесе, анан эң эле эс сырдан калган эсил кайран китептер менен турса, кайсы балалар окуйт? Дүйнө андан алда кайда өсүп кетпедиби? Инновация, нанотехнология дегенге өсүп кетпедиби? Анан аяктан китеп окумак эле. Эмне үчүн окубайт десек көрсө, бул жаңы гана китеп окуучулардын колуна тийген. Азыр ишенесиздер, могу Бишкектеги жаңы чыккан Саясий кургай эле китептен тартып, дүйнөлүк, классикалык, адабий, мотивациялык, балдар үчүн адабияттан, поэзиядан баштап түркүн китепти аралаштырып алып келгенге аракет кылдык. Ошону жеткирели дедик. Жогоруда да айтып өттүм. Биз көп нерсени сырттан издеп көнүп атабыз да. Бизди Айтматов чыгармаларын ким үчүн жазды? Биз үчүн жазган да. Биз үчүн жазган да. Француздар үчүн эмес да, немистер үчүн эмес да. Дегенде кыргызстандыктар окусун, журтташтарым окусун. Андан кийин ошол эле Талас элим окусун, Таластын ичинен ошол шекерликтер окусун деп жазган да. Анан биз Айтматовду окутабызбы деп суроо беребиз да. Жаштар окубайт, Айтматовду билбей калды дейт. Айтматовдун моундай жаркыраган жакшынакай китеби келбесе, каяктан окуйт? Окуйт. Көрөсүздөр, могу жерде китептердин барак айрылып калбай калганга чейин окушат да. Китеп кантип менин жашоомду өзгөртөт деп карай турган болсокчу, бүгүн мына мечиттен эртең менен уктук, имам айтты да. Эң биринчи Куранда келген аят Икро, оку деп келгенде, 3 жолу келгенде, жараткан Кудайымдын аты менен оку деп. Китеп мени кантип өзгөртөт деп турган болсок, бир китеп дүйнөнү өзгөрткөн.
жараткан дүйнөнү өзгөртүш үчүн бир пайгамбар бир китеп жөнөткөн. Анан биз ошол эң бир агайыбыз айтты эле, Аязбек Атамкулов деген. Китептен кымбат нерсе болгондо Кудай Таала Куранда ошол нерсе кылып түшүрмөк дейт. Анан биз мындай кичинекей эле китепти, буга окшогон эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китепти окубай туруп биз кантип Куранды окумак элек, кантип түшүнөбүз элек. А дегенде ушундай китептен баштайлы. Анан чоң китепти окуйду. Классиканы кимдиге кандай китеп жакса ошондон баштайлы деп. Анан ушул долбоор менен жерлерге китеп жеткирип, жаңы китептерди алып барганга аракет кылып, анан сөз чакырат, үлгү ээрчитет деген жакшы кеп бар экен элибизде. Сөзүбүз менен эле Бишкекте отуруп микрофон басып сүйлөй бербей. Берем. Мына жаштар келет ошол. Анан мен бул долбоор жөнүндө кичине айтып коеюн. Пайгамбарыбыз айтканда жан курмандык кылбай эле кой деген да. Мал курмандык кыл деген. Убакыттын курмандык кыл деген да. Жаштарды карасаңыздар, жөнөкөй ушуга жеткен экен, акыры меникине жетпегенде да. Ар бир адам өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып 200 сом, 300 сом, 1000 сом, 5000 сом каражатына жараша да. Ким канча бере алат? Мисалы үчүн уятына жараша, мисалы үчүн мен эртең күнү ушунча каражатым туруп 500 сом берсем уялам да. Ошентип адамдар эле өзү салым кошот экен. Анан ошол нерсе берекелүү болот экен. Ошого жумшалды да, сенин каражатың жумшалды, ошолдон эмгектериң кеткен акыдан сен бердиң да, ошону алып бердиң да. Ошонун берекеси бар. Карасаңыздар. Мына ошон үчүн ушул долбоор бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнө тарап ушул долбоор СНГ боюнча ошол жанагы лучший дебют деген сыйлыкты алды да. Жөнөкөй эле элден элге, эл эле өзү эле жазаса болот экен да. Ошон үчүн жана кулчулук биздеги ойду алышыбыз керек. Кимден эмне келет, ким эмне берет, өкмөт мага эмне берет. Тиги ким келип берет экен дебей, жок, мен эмне бере алам, колуман эмне келет деген ойду ойготсок, күтүүчүлүк эмес, колду астынан бери үстүнө кылганга үйрөнсөк, анда биздин эл бат эле жакшылык келет. Анда биздин мамлекет бат эле буттан туруп келет. Карасаңыздар, айрыкча жаштар, сиздердин келечегиңиздер үч эле нерсе чечет. Маалыматты кайдан аласыңар, кантип аласыңар да? Интернетте кандай маалымат алып атасыңар билбейбиз да биз. Туурабы? Кайдан алып атасыңар, кантип алып атасыңар билбейбиз да. А ошол бирден бир жол ушул китеп. Маалыматты туура айтат да. Туура маалыматты бага берсең дейт, мен дүйнөнү башкармакмын дейт да. Бир эле пример, мына Facebook'та карасаңыздар, маалымат менен эле байып атат, миллиарддаган долларды табат. Ой алтыным оң Айбек байеке, Кытайдын кийимин кийинген айланайын түрүңдөн. Балдырап сүйлөп кытайчаң айланайын тилиңден. Манас манас деп бакырган, манас уран чакырган, ағаң айланайын дилиңден. Карачы көркөм сөздің укканда, көбелиң келип сүйүнгөн. Эми төк макым балаң мага окшош, бүгүн төрүңө келип түйүлгөн. Асыл сөз айтып кетейин мындай, ак коргон сонун үйүңдөн. Биздей заман бабакым, манасчы заман барак кийинген. Бирок көркөм сөз айтып олтурса, көп эле бүгүн ой курса, көркөм сөзү билинген. Ар бир адамдын ак жүрөгүнөн илинген. Эми китеп деп кылган тоймуна, кирдетпей айткан оймуна, агалар салып олтурган аябай сонун жолмуна. Жана татына кай жекем мени тааныштырбай койду да. Акын менде иниси, ага сал бир аз капа болду да. Ардантпай мендей балаңдың андан алақан жап койгула.
Bizden akındık degen jol muna. Emi başlayın çınırımda, bakıldap tөгüp emese başlayın çısayımda. Öveldin gelip aldına görsetkönдөй bolboyun köpçülükö kırımda. Jalpın arga men bugün aytbayınçı muңumda, aytayın sonun ırımda. Sebebin akınım gelet eken dep, jakınım gelet eken dep, çirkin ayagayın tügöl jıyıldı. Benemin ağalarıma ayrılam, silerge kol çapay teken barısı. Çirkin başkalardı görgöndey, akının çıkıp kalkının ak köngülün bölgöndey. Ağalarım geldilen azamatta erlerdey, bürok merçemin bilet jalpı jurt. Barele men üçün ele gelgemde. Oyulan ağay geldi dan aldın arga, jarışpagan mansap menen atak menen. Yerlanbay ekem oltura taranarda, akılda bileyim degen zapas kenen. Jakşılık aybek degen balanar var, Kıtaydan kıylaların matap gelgen. Canada batır degen ağabız var, bardık jerde jürbögön çatak menen. Kuttubek'tey sakalçan balan geldi, haralaşıp ketgendey hakas menen. Saman bap tökmakının geldi aldına, savap dökkön jınsışım makas menen. Ey altın deşkerek altındı, kağlayın ağalar men bilemin barkında. Onda galip degen ağabız ölüşlerge çarpıldı. Kağlayın alavka jergese, balkim kaynagan jerbi salkındı. Kançı dağın ağayın kadırın bilen barkındı. Jaş baldarım bizge okşoş, çirkin ay jarkırap çıkıp talpındı. Ah kuladay alkındın ay yıldızga çarpıldı. Silerge kut kılıp berdi jaratkan, ulan ağaygan okşogon 95 kila altındı. Bir adamdan bir kitap dolboru geldi aldına. Erlan ağabız baş bolup, eçenerler kaş bolup, evegeysiz yerge vardı da, kitapxananın dalayın girdetpey göngül saldı da, buyursa varı birigip buyuk bayıcılar aldıga. Bul dolbordun birden bir jakşı maksatı, til dep süylöp jatışat, tilingdi nasıl kadırım bil dep süylöp jatışat. Sebebi til var жерден ağayın, taptaza tunup kaşkaygan dil dep süylöp jatışat. Demek tiling var jerde diling var, ey til süybögön kiming var, bugün
tilimdi sүйөm деп жатсаң, китеп окуп билимди ал. Себеби тилиң бардан асылсың. Тилиң бар болсо батырсың. Тилиң бар кечте заманда тиге турган батырсың. Ай жылдызга чакылган аянбаган сакымсың. Себеби тилдин кадыры, себеби тилдин салымы, өлкөбүздүн кошого өлүп жаткан анагы. Тилибиздин кадырын тили бырдап жүрөлү, ар качан докумде сүйүп бырдап жүрөлү. Бардык ушул карандын кыргыз тили деп тиргин олуп турсун жүрөгү. Кыргыз тилдин баарында олуп турсун жүрөгү. Баарыбыз бирдей бакылдап, ey тилибиздин асылдап, чиркин баарыбыз барктап жүрөгү. Эми китептен өткөн той барбы? Туғандар китептен өткөн ой барбы? Мен нарындан келген баламын, карачы кызыл бастым ордамды. Сызбайын анчалык, ашырбайын нормамды. Ой аябай кирсиз адам экен деп ойлоп калбасын туган деп кийгеним жок формамды. Анан китептен өткөн ой барбы, китептен өткөн жол барбы? Маркумдар үнүн бир окуп, машырлантып кой жанды. Татаал тагдыр деген китеп бар. Так ошону бир окуп, таяо тагылгын хондаңды. Мезгил агымы деген китеп бар. Мерчеми менен бир окуп, Мерседес кылгын Волгаңды. Алаукага келгенде бизде аркадан келген балдарга алашыйрак кой барбы? Мен да чак жарылып ырдадым, чар тараптан келгенге агайын чабыла турган кол бар. Aylanayın ağalar, alato menen barabar. Kağılayın ağalar, kadırınar silerdin kaptosu menen barabar. Hazır Kanıbek degen kitepti karap alıp balanar. Oy şunu jalpısın okur beken dep can dünyada sana var. Bir görküm sözdü düşünbös gökürüktün ala var. Anda gödöndürdü çala var. Karaçın ağalarım var eken, bulardan ayabay sonun can eken. Har bir aytkan sözdörü şeker eken, bal eken. Bugünde jarkın ejem olturat, ajarın atkan taң eken. Peylin appak kar eken, bari peyldi sonun can eken. Har bir adamdım bolsun dep dileyim can esen. Oy aman bolgula kattalar, aman bolgula naktalar. Ey birinçin akçanın oylap alabız, bilseňer kitep var жерден акча бар. Көп билим болсо тугандар өзеле келет акчалар. Демек акчаң акча дебестен, бакча дебестен, баарыбыз китеп окуйлу. Китеп окуп жан достор, акылга илим токуйбу. Сындырбайын гүлүңдү, сыздатпайын үнүңдү. Сайратайын тилимди, сагынгандай кылбайын саналаштарга дилимди. Эми кагылайын меймандар, бүгүн
калтырбай ырдайын бириңде, айланайын байеке. Мен ырдап жатканда кете берсе болобу. Meyli getem dep jatsam el içim oşol bolar jolоңо. Жакшылыкка деп жоруп жакшылык кылып коелу. Мен ушинтип эркин ырдап жүрөм. Эркин ырдагандың эл менен жакшы сүйөмүн. Çirkin barыңарды көргөндө кызарып эле баратам. Токтот албай ырымдын узарып эле баратам. Ушундай койча булгарды меймандар күтүп жаткан жанатан, күтүп жаткан баятан. Эми мен бир кишинин айтайын да кайтайын. Себебин ал адам менен экөөбүз айта бербейбиз ай сайын. Демек мактанып дагы алалы бир аз, шаттанып дагы алалы. Айтып анда кетейин батырдай сонун аганы. Кыргызда эки батыр бар. Bir manисин айтайын. Ал жоо келсе жоого турушкан, жоолоң кылып урушкан. Жерге жоо келсең ырышкан, жер менен жексең кылышкан. Жет атадан бер карай желкелешип урушкан, жергени сактап турушкан. Жетигиң мана аябай чоң самалык болду. Мен бул окуучулардын көзүнөн байкап турам. Аларга силер өткөн тренингтериңерде эле киргенинде көздөрү жайнап турганын байкап атам. Себеби аларга силер аябай руханий дөөлөт же болбосо жан азык бердиңер деп ойлойм. Алар ушундай сонун китептерди окуу менен алар көптөгөн ийгиликтерге жетишет деп ойлойм. Мына көрөсүңөр буюрса, мына ушул иш-чарадан кийин эле биздин окуучулар окууга болгон, китепке болгон сүйүүсү ашып, өзгөчө жеткиликтүү билим алат деп ойлойм. Бул силердин келген немеңер бизге куттуу келди. Кудай буйруса жакшылыктар көп болот. Мен бул балдарыбыздын келечеги кенен жана мамлекетке кызмат кыла турган окуучулар даярдалып чыгат деп ойлойм. Силер азыр мына силерди көрүп туруп алар аябай шыктанып турушат. Биз ушул агайдай болгон келет, ушул эжекедей болгон келет же болбосо ушул агайдын айткан насааттары мен үчүн деп алдын уже пландарын коюшуп, максаттарын коюп баштаганын байкап турам. Буларга силер эң чоң жан дүйнөсүн ачууга жардам бердиңер.